Мына азыр абдан кызык темага буруп атасыз да, мына тил маселесинде деп. Жанагы мени таң калтырганы, же болбосо бир мындай азыр мына айта турган ошо оюмду козгогон маани, ошо азыр сиз айтып кеттиңиз да, мынакей ошо байыркы бир учурлардагы пайгамбарлар жөнөтүлгөн учурдагы элдин тилине деп. Демек, биз билбейбиз кайсы учурда, мисалы үчүн кыргыз тилинде сүйлөгөн бир пайгамбарлар келгени тууралуу так аныктама билбейбиз туурабы. Демек, ал болсо бир мындан бир миңдеген жылдар мурда болушу мүмкүн. Демек, биз Куранды түшүнүш үчүн, же болбосо ошо биздин ошо кыргыздын тилинин баягы негизги терминдик маанилерин түшүнүш үчүн ошол учурдагы байыркы тилди дагы кошо үйрөнүшүбүз керек турбайбы анда? Мына негизги мааниси ошого кетип турабы ошондо? Мына мен эки нерсени айтайын. Мени бир убакта жашымда бир майор милиция бар эле Алабукада. Арзымат Зулкаров деген. Ана менин окуганымды билет эле, чакырып алып милициядан коркчу элек да ал убакта мен жашап. Аны ушунча, сен бир пайдалуу нерсе окуп атасыңбы же эч ким түшүнбөгөн арабча тексттерди окуп алып эле сүйүнүп жүрөсүң? Болду деп мактанып жүрөсүңбү деп. Биздин айылда Тажыбай молда деген болчу, ал Куранды окучу, анан эч нерсесин сурасаң түшүндүрүп бере алчу эмес деп. Мен ошентип көрсө, ал ошо Ташкентте марксизм-ленинизм институтун жана 2 жылдык абдан жакшы бүткөн экен. Партиялык мектепте. Анан ошол философия эмелерди алар өтөт экен да. Бизге дейт мээңдин капкагын ачып коюп, куюп кое турган профессорлор окуткан дейт. Анан мен эми ал убакта философияга терең кире албаган, анан ошондой кишилерди угуп, көп китептерди окуганда бул тажрыйба топтолот да. Демек, сиз жалаң эле бул ислам могу китептерин эмес, жөнөкөй светтик маанидеги илимдерди дагы кошо алып кеткен турбайсызбы анда? Ошол учурда. Ошол учурда эле. Мен ага муктаждыгым да жок. Бирок Куран түшүнөйүн деп мен астрофизика чейин окудум. Астрофизика. Эң жөнөкөй бедүйүндүн турмушунан башталып, чабандын турмушунан баштап астрофизикасын окудум. Бул бир жагы маселе. Экинчи жагы Куранды түшүнөйүн десең, сен бүтүн аалам менен бирге жашашың керек. Аалам жаралгандан кыяматка чейин. Бул ошол маселелер. Куран ошону айтат. Сен аны каалайсың, каалабайсың, ал түшүнөйүн десең, ошол убакыт жана мейкиндик деген маселе бар. Мына ушуга киресиң. Ага өтө аз киши кирет. Же ага киргенде мээси кыйшайып кетет, же аман калат. Же аны түшүнбөй кайра аркага качып чыгат. Ошондой. Ошого колдон келбесе кирбеш керек, которбош керек. Киргенден кийин ошонун бардык милдетин көтөрүп, мына мен жогорудун үчүн айттым, ачык айтышыбыз керек, биз ачык сүйлөшүп. Биз ачык айтмайынча оңолбойбуз. Саясатта дагы, экономикадагы, динде дагы, философияда, салтта дагы бардык нерседе ачык айтып, биз өзүбүздүн оорубузду билбей жаткан киселибизди. Мына бул жерде мындай дейт. Ушундай сөз барбы? Куранды муфтияттан уруксат алыш керек деген сөз бар. Ошол боюнча мен азыр сизге суроо берейин деп атканда, мына жана эле сиз айтып кеттиңиз да. Мисалы үчүн Куранды окуп түшүнүүдө ошо тил маселесинде таптакыр түшүнүк жок экен болот деп атасыз да. Бирок ошол эле учурда мына муфтият бир канча Куранга котормого ушул туура деген маанини айтып, анан кол коюп уруксат берип атат. Алар эмненин негизинде анда ушу Куранга уруксат берип атат? Кыргызча котормо туура дегенге. Бул туура эмес. Мен ачык айтайын. Туура эмес. Мына орустун менмин деген котормочулардын баарысы мен бир убакта Чыңгыз Төрөкулович жиберип Москвага 5 жол айтып, кой барып кел десе болбой атасың деп кичине эме кылып басым жасап, анан мен барып келдим. Валерия Порохова деген айылга. Анан ошондо барганда ал ошол дүйнөлүк котормолордогу тажрыйбалар жөнүндө, анан орустун котормочулары жөнүндө анан мен айттым, мен ушу Крачковскийди абдан сыйлайм дедим котормочуларына. Сиз кечирип коюңуз. Ал оригиналга десем, да деди, ал академик деди. Ал өмүр бою ошонун изилдөөсүнүн ар бир үтүр точкасына чейин. Эми биз перевод смыслов деп атабыз, биз маанисине жакын барайбыз. Ал буквально абдан так которгон деди. Ал деген академик. Ал сөздүк катары значит так которгон Крачковский. Абдан так которгон. Крачковский баягы айрым гана бир терминдерден жаңылып калат. Анткени ал мусулман традициясында окуган эмес. Мисалы,
зекетти бергиле деген жерде ал приносить очищение деп коет. Ага салыштырмалуу Элмир Кулиев кантсе да Азербайжан мусулман болсо выплачивайте закат деп коет. Түшүнүктүү. Закат деген эмне? Мына эми ушул Крачковскийдин баш сөзүндө эч жерде муфтийден уруксат албайт. Академиялык окумуштуулар баш сөз жазат. Бирок ошонун баарысы эле колдонуп жүрөт, туурабы? Баарысы эң негизги котормо мына ошо Элмир Кулиевдики. Азербайжан. Бир да муфтий бул жерге же бир аалым баш сөз жазган эмес. Өзү жазган. Уруксат берилген эмес. Эч кандай печатты баскан эмес. Бирок ошол учурда баарысы ушул колдонушат. Эмне үчүн? Жоопкерчилик бир кишиде болуш керек. Сен үчүн эмне үчүн муфтий жооп бериш керек? Мен таң калам. Мына биздин котормолордо мына. Алдыңа котормосу мына Шамсуддин Абдыкалык уулу дейт. Мына бул жерге 2010-жылы Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Муратали Жуманов деп печатын басыптыр. Бул жерде Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматов, адабий редактор Алайчы Сейитбеков, рецензенттер иши кылып көп дөөшаалар бар дегендей сөз да. Эми карап тур. Булар жоопкерчиликти тегиз тартыш керек. Демек булар котормочуга тастыктап атат да, далилдеп мына ушул туура деген мааниде туура. Котормочу менен бирге кирсе, бул муфтияттагы ушунда аты жазылгандар баары жооп бериш. Анын катазына дагы маанисине да жооп бериш керек. Бул Кудай алдында да ошого барабыз да, туурабы? Ошондой сурак болот. Эми ошол котормо эмне деп атат? Мына бир мисал карап коелу. Мына эми сен эми көп китеп окуп жүрөсүң, мен да сени жакшы билем. Бер жагы 20-30 жылдан бери интеллигенциянын бир топ эле өкүлү, бул сенин көзүңчө мактоо эмес. Баягы дипломи окумушту деп коюшат. Ошондой болгондо мен сага бир суроо берейин. Калыс, чыныгы оюңду айт. Мына азыр биз Кудайдын китебин кармап турабыз. Мына 7-аят дейт. Кайсыл сүрө экен? Әл-Имран сүрөсү Шамсуддин Абдыкалык уулунун котормосу экен. О Мухаммед, ал сага теңдештиз китеп Куран түшүргөн зат дейт. Эмне деп түшүнөсүң? Эми бул жерде зат деген сөздүн маанисине келип атат окшойбуз да. Чындыгында мага да ушул таң калыштуу болот. Бул Аллах дейбиз дагы, ал бүт ушул ааламдагы заттардын жаратуучусу дейбиз. Анан кайра эле зат деп ошол жаралган нерселердин катарына коюп койгондой болуп калабыз да. Ушул негизи туурабы? Мен ушуну сизден сурайын деп аткам да. Мына бул зат деген эмне бул өзү негизи? Мына зат деген мен ушу баш сөзүндө жаздым. Куран. Жогоруда айтпадым, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, кыргыз тили бизден улуу. Ооба. Аны менен диний адамдар болсун, көчөдөгү, мектептеги балдардан тартып президентке чейин ким болбосун, ал кыргыз өкмөтүндө, кыргыз элинде кыргыз тили менен эсептешиш керек. Ооба. Анын үстүнө китеп жазылгандан кийин ал кыргыз тилинин орфографиясы ошонун кабыл алган эрежесинде кетиш керек. Демек ошол Куран деле араб тилинин эрежесинде. Ошонун эреже мыйзамы менен жазылат. Ал ошого ылайыкталып түшкөн адамзатка. Кыргызча которгондо мына зат дейт. Окуп коелу. Бул сөз кыргыз тілінен алынгандагы мааниси. Кармап же көрүп билүүгө, сезүү органдары аркылуу туюп билүүгө боло турган нерселер жана алардын жалпы аталышы. Жалпы эле нерсе буюм. Эми ушуну бирөө келип буза алабы? Туура. Буза албайт. Буза албайт. Тиги Юдахин кыргызча, орусча, кыргызча сөз түшкөн академик. Әлігеше қолданабыз. Юдахинде келіп бұза албайт ал кыргыз тилин. Ал ошонун эреже мыйзамы менен эсептешип, ошондон илим жактаган. Академия кыргыз тил адабияты институту бар, кыргыз тил комиссиясы деген бар.
Til боюнча иштеп аткан университеттер бар. Мына азыркы жогорку кеңештин мыйзамдарында тилди абдан так жазышыбыз керек деп атат. Ар бир үтүк точкасына чейин. Кыргыз тили деген башыйбайт ал. Кыргыз тилине ошо кыргызча китеп жазгандар башыйыш керек. Демек биздин котормочулар таптакырлы буга маани берип атырлар, сөздүк маанисине. Айтып атпайбы? Билбейм, кантем 100 жашаган Нурбайга кайсы заттан кандай болот белегим дейт аалы. Аалы Токонбай. Токонбаевдин ырында. Балда 60-тан ашык түрдүү заттар бар, ден соолук. Биз кара күрөң түттүү затты кызыккандык менен карап чыктык, ден соолук. Бул тике маанисинде. Экинчи, көбүнчө башка сөз менен айкалыш айтылып, бир нерсенин тегин, эмнелердин катарына жата тургандыгын, кайсы топтон экендигин билдирип, жалпылаштырып көрсөтүүдө колдонулат. Мисалы эртөштүк. Адам заттан мен жалгыз, канаттуудан сен жалгыз дейт. Адам дегенге заттуулап атат. Айдай сулуу ай салкын пери заттын өзү экен, эртөштүк. Журт денеси зайып заттын тазасы Гүлайым байбиченин тарбиясын көргөнсүң, Сыдыкбек. Кыргыз тилин түшүндүрмө сөздүгү 1984-жыл. Анан муну бузуп туруп каалагандай ал зат эмес ал. Ал материя да эмес, энергия да эмес, зат да эмес, рух да эмес. Биз даже билбейбиз аны эч бир аныктабайсың. Анда капыр болосуң. Аны жөн эле Кудай жаратуучу деп эле түшүнүш керек туурабы. Бүттү ошо ишениш. Башка эч нерсе кошпош керек. Анын сущностуна, анын Анда мына биз зат деп айтып атсак, Аллах ошол зат деп. Анда ошол заттардын катарында биз ушу бардык заттардага шерик кылып кошпогондо болот. Жок, эми булар зат деп жазса, анан мектепке сен балаңды жибересиң, мен баламды жиберем, 3-4 класста заттын 3 бала бар деп окуйт. Катуу, суюк газ, анан сууду, суук болсо тоңуп калат, катуу. Айланат. Бир зат бир формада экинчи кайнатсаң бууланып кетет. Анан андан жогору 7-8 класста заттын электрон, протон деп ошентип, ал философиялык мааниси, анан бул такыр туура болбойт. Ушундай болгондон кийин мына ушундай түшүнүк бергенден кийин мына которма баары жарабай калат. Автоматически жарабай калат. Бул жөнүндө маселе жок. Аалымдар кеңеши деген бар. Эмне үчүн алар кыргыз тили менен эсептешпейт, карабайт. Негизи ошо аалымдар кеңеши эмне жумуш кылат, муфтият? Ал аалымдар кеңеши дегениң мындай, орто кылымда халиф Аль-Мамун данышмандар үйү деген түзүп, ошол убакта академия. Бардык илимдер боюнча аалымдар чакырып иштеткен. Булар ошо динди жеткирем десе, бардык илим тармагы менен кабардар болуш керек. Булар ошо эгер шарият маселесинде болсо, шарият дин эмес. Ал бир коомдуктун жол жобосу. Куран менен хадистердин ортосунан алган. Эреже. Эреже. Анда Курандын бир 10-1 да жок. Бул эми башка маселе. Ушундай кемчиликтер көп экен. Анан ушунун баарын көрүп отургандан кийин өзүм суроо бердим да. Мен 40 жыл эмне окуп атам дедим. Ушуну көрсөм мен да күнөөкөр болом да. Ушуну көрүп туруп анан көз жумуп отура берем. Анан 1 жылда котороюн деп убакыт ушуга башка иштерим көп эле. Жок, 4 айда котордум. Анткени тааныш көп. 40 жылда. Куранды 4 айда которуп бүттүңүз башынан баштап эле. 135 комментарияларыма мурун эле даяр экен. Ошону менен басыл ортодо коронавирус чыгып, басылышка чейин ушул убакыт келди. Бул маселе ушундай.